Өлкөнүн башкы прокуратурасында Кыргыз Республикасында иш сапары менен жүргөн Бириккен Улуттар уюмунун балдар укугу боюнча комитетинин мүчөлөрү Тувайба Аль-Барвани жана Браги Гуденбрандстон менен жолугушуу өттү. Жолугушууга Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова, башкы прокурордун биринчи орун басары Баймурза Матов катышты. Жолугушууда Нургүл Бакирова балдардын укуктарын коргоо жаатында сот системасынын ролу темасында баяндама жасап, Кыргыз Республикасынын 1994-жылы ратификацияланган Бириккен Улуттар уюмунун бала укуктары боюнча конвенциясынын жоболорун ишке ашыруудагы аракеттерине токтолду. Статистикалык маалыматтарга ылайык 2023-жылы балдардын укуктары бузулган 302 учур катталган. Ал эми 2024-жылы бул көрсөткүч 333 учурга жеткен. Айрыкча 14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы кыздарга карата сексуалдык зомбулук фактылары кескин көбөйгөн. Бакирова өзүнүн баяндамасында балдарга карата физикалык, сексуалдык, психологиялык жана экономикалык зомбулук көрсөткөндөргө карата чыгарылган айрым сот чечимдери мисал келтирди. Бириккен Улуттар уюмунун бала укуктары боюнча комитетинин делегациясы Кыргыз Республикасынын балдардын кызыкчылыктарын камсыздоого багытталган демилгелерин жана аракеттерин жогору баалап, мындан ары дагы конструктивдүү диалог жүргүзүүгө даяр экендигин билдиришти.